Саламатсыңарбы окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Биз бүгүн мекен таануу сабагын өтөбүз. Биздин бүгүнкү сабак 5 этаптан турмакчы. Уюштуруу иштери, жаңы тема, максат коюу, интерактивдүү тапшырмалар, бышыктоо жана үйгө тапшырма алабыз. Келгиле балдар, сабакты баштаардан мурун биз өзүбүзгө алтын эреже түзүп алалы. Сабак учурунда сабакты конткой угабыз. Сабакты көңүлдөнүп, көңүл буруп карап турабыз. Сабак учурунда активдүү катышабыз. Кол көтөрүп жооп беребиз. Жана бири-бирибизге тоскоолдук жаратпайбыз. Кана балдар, келгиле анда өзүбүзгө сабактын алдында жагымдуу маанай түзүп алалы. Балдар, азыр бизде кайсы мезгил болуп жатат? Албетте, азыр бизде жаз мезгили. Жаз мезгилинде күн жылып, аба ырайы жылуу боло баштады. Азыр мен силерге ыр окугум келип турат. Күн терезеден карап, жылуулук берет бөлмөгө. Биз колубузду чаап, ыраазыбыз күндү көргөнгө. Азаматсыңар балдар. Демек сабактын аягына чейин ушундай жагымдуу маанайда көңүлдүү отуралы. Келгиле балдар. Мен азыр силерге ыр окугум келип жатат. Асманда күн чыгат, батат ар дайым. Жер үстүндө жаны барлар бар дайым. Өзөн тооло суулар агат жээкти тээп. Мунун баарын коргоо биздин зор милдет. Жер бешигим сенин, менин энебиз. Ыйык сактап, урпактарга беребиз. Балдар, бул ырды силерге эмне үчүн окуп бердим деп ойлойсуңар? Бул ырды угуп жатканда силерде кандай сезимдер пайда болду? Бул ыр менен бүгүнкү сабагыбыздын кандай байланышы бар деп ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар. Демек анда биздинки бүгүн сабагыбыздын темасы жаратылышты сактоо деп аталат. Балдар, сабагыбыздын максаты менен тааныштыра кетейин. Жандуу жана жансыз жаратылыш тууралуу маалымат аласыңар. Жаратылышты үйрөнүү менен аны кантип сактоо керектигин билесиңер. Алган билимдериңер турмуш менен байланыштырып, аларды колдонууга адат аласыңар. Кана балдар, бул сүрөттөн силер эмнелерди көрүп жатасыңар? Булар эмнелер деп ойлойсуңар? Туура балдар, бул демек биз көрүп жүргөн кадимки эле эмнелер экен балдар? Тоо текелери, маралдар, ак илбирс, курт кумурскалар жана канаттуулардын түрлөрү. Демек балдар, анда бүгүн биз жаныбарлар жөнүндө, канаттуулар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Адам жердеги ишмердиги өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын көп түрлөрүнүн жок болушуна, айрым жаныбарлар өтө эле азайып жаратылышта жолуктурууга кыйындап баратканына алып келди. Күн сайын жер жүзүнөн жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн кайсы бир түрү жок болуп жатканын окумуштуулар эсептеп чыгышкан. Демек балдар, бул жаныбарлар кадимки эле жаныбарлар болгону менен демек булар дагы жоголуу коркунучунда экен. Алардын бирин атай кетсек, бул ак илбирс. Бул биздин ала тоону мекендеп, биздин өрөөндү байырлаган ак илбирс. Ак илбирс жөнүндө айта турган болсок, бул илбирс мышыктар тукумуна кирет. Аскалуу бийик тоолордо жашоочу жырткыч айбан болуп саналат. Ак илбирс
бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратылыштын фондуна маалыматына ылайык 3500дөн 7500гө чейин гана саналуу калган. Дагы 200 эл бир дүйнө өлкөлөрүнүн зоопарктарында кармалып турат. Жана ошол зоопарктарда кармалып, көбөйтүлүп, азыркыга чейин көз салынып турат. Демек бул ак илбирс жоголуп кетүү коркунучунда. Балдар, бир гана жаныбарлар эмес, өсүмдүктөр дагы жоголуп кетүү коркунучунда турат. Бул өсүмдүктөрдөн атай кетсек, ай күлгүлү, мамыры, грейк мандалагы, корольков аранинги жана башка көптөгөн өсүмдүктөр бар. Алардын бири ай күлгүлү жөнүндө айта кетейин. Бул ай күлгүлү дүйнө жүзү боюнча аз гана өлкөдө өсөт. Алардын бири бул биздин өрөөнүбүз болгон Баткен аймагы. Ай күлгүлү дүйнөдө сейрек кездешкен өсүмдүк. Ай күлгүлү апрель айынын орто ченинде ачылып, май айынын ортосунда гүлдөйт. Гүлдөө убактысы 20-25 күн. Анын бийиктиги 1-1,5 метрге чейин бийик болуп өсөт. Балдар, бул гүл таң калыштуу өсүмдүк. Себеби көп өсүмдүктөр күндү карап өссө, бул гүл тескеринче тескейде. Демек, көлөкө жерде өсөт. Ай күлгүлү корукка 1978 жылдан бери корукка алынган. Демек балдар, бул өсүмдүктөр, жаныбарлар жоголуп кетүү коркунучунда болгондуктан адамдар шашылыш чара көрө башташкан. Ал кандай иш-чара десеңер, атайын жаныбарларды коргоо максатында кызыл китепти ойлоп табышкан. Кызыл китеп. Кызыл китептин мукабасы, башкача айтканда сырты кызыл түстө болушу да кокусунан эмес. Кызыл түс коркунучтун кабарчысы. Кызыл китеп бул кырсыктын белгиси эле эмес, жок болуу коркунучундагы сейрек түрлөрдү сактоо боюнча иш-аракеттердин программасы. Кызыл китепке киргизилген түрлөрдү сактоо жоопкерчилиги эң биринчи кезекте алар аймагында байырлаган мамлекетке жүктөлөт. Кыргызстандын кызыл китебине жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, козу карындардын 210дон ашык түрү киргизилген. Алар мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат. Кызыл китеп сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучундагы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн тизмеси болуп саналат. Кыргызстан бир гана жаныбарлары, өсүмдүктөрү, канаттуулары менен таң калтырбастан, өзүнүн жаратылышы менен дагы дүйнө жүзүн таң калтырып келет. Кыргызстандын жаратылышы бай, бирок анын байлыгы чексиз эмес. Жаратылышты коргоо адамзаттын эң маанилүү милдеттеринин бири болуп саналат. Жаратылышты сактоо үчүн адамдар өзгөчө корголуучу аймактарды, коруктарды жана жаратылыш парктарын түзүшөт. Бул жерде сейрек кездешүүчү жаныбарлар жана өсүмдүктөр коопсуз болушат. Коруктордо аңчылыкка, балык уулоого, дарактарды кыюуга, чөп чабууга тыюу салынат. Бул жерде өсүмдүктөрдү жулууга, козу карындарды, мөмөлөрдү терүүгө жана от жагууга болбойт. Коруктарда курулуш курууга, автотранспорттун жүрүшүнө, жол салууга тыюу салынган. Адамдар коруктарга бара алышат, бирок ал жердин эрежелерин сактоого милдеттүү. Коруктагы жаныбарларды изилдешип, кышында тоюндандырып, аларды санына байкоо жүргүзүшөт.
Коруктардын кызматкерлери бак-дарактардын көчөттөрүн отургузушат. Мунун бардыгы жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн кайталангыс дүйнөсүн сактоо жолу жасалат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында болжол менен өзгөчө корголуучу 100га жакын аймак бар. Булардын ичинде 10 корук жана 9 улуттук парк бар. Корук деп балдар, бул өзгөчө корголуучу аймактар. Мында өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү сакталат. Жаратылыш парктары жана коруктар бүткүл дүйнөдө бар. Алардын шарапатында көптөгөн жаныбарлар жана өсүмдүктөр жок болуудан сактайт. Демек балдар, Кыргызстандагы корголгон жерлерди санай кетсек, бул Ысык көл, Сары Челек, Нарын, Беш Арал, Кара Тал Жапырык, Сарычат Эрташ, Падыша Ата, Кулуу Ата, Кара Буура жана Сурма таш. Бардык тирүү жандыктардын жана жансыз жаратылыштын бардык түрлөрүнүн ортосунда көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн өтө көп сандагы байланыш бар. Экология бул тирүү жандыктардын өздөрүн курчап турган чөйрө менен байланышын изилдөөчү илим. Мисалы, жаныбарлардын суу, күн, өсүмдүктөр, башка жаныбарлар жана адам менен байланышын. Өсүмдүктөрдүн болсо суу, аба, бөлөк өсүмдүктөр жана адам менен байланышын изилдейт. Адам өзүн курчап турган жаратылыш менен кандайча байланышып, ага кандай таасир этерин үйрөтөт. Тирүү жандыкты курчап тургандар жана аны менен байланышкандардын бардыгы чөйрө деп аталат. Экология гректердин экос, үй жана логос, илим деген сөздөрүн түзүлгөн. Демек, экология жердеги бардык жандуулар жашаган үйү, жаратылыштын үйү жөнүндөгү илимди билдирет. Ушул байланыштарды изилдеген окумуштуулар экологдор деп аталат. Экологдор чарбаны кандай жүргүзүүнү жана курчап турган чөйрөгө жана өзүңө зыян келтирбөө жөнүндө адамдарга айтып бере алышат. Адам жаратылыштын бөлүгү. Адам жаратылышка келтирген зыяндардын бардыгы ага булганган суу, ууланган аба, тамак аш аркылуу кайра келет. Адамдар эрежелерди сактабастан бактарды кыйышат, мал жайышат. Мына ушундан улам Кыргызстанда карагай токойлору азаюуда. Өлкөнүн түштүгүндөгү жаңгак токой жоголуп кетүү коркунучу бар. Ысык көлдүн айланасындагы бадалдар азайып баратат. Бадалдар жана токойлор көптөгөн жаныбарлар менен канаттуулардын жайы болчу. Жаныбарлардын жашоосуна жай калбай, жайыты тарып, тоюту азайып, жеми жоголуп, ачкадан өлө баштайт. Бак-дарактар болгон кычкылтекти бөлүп чыгарат. Бак-дарак аз болсо, кычкылтек аз болот. Адамдардын аңчылыгы жаныбарлардын көп түрлөрүнүн жоголушуна алып келди. Автомобилдер, завод-фабрикалардын морлору, ТЭЦ абага уулуу газды жана зыяндуу заттарды таратат. Булганган аба адамдын ден соолугуна зыян алып келет. Жаныбарлар жана өсүмдүктөр жабыр тартат. Өнөр жай ишканаларынан агып чыккан суулар, талаадагы химиялык жер семирткичтер көлдөргө кошулуп, сууда байырлагандардын жашоосун бузат. Адамдар дем алыш күндөрү суу боюна же тоо капчыгайына эс алганды каалашат. Ал жердин абасы таза жана жаратылышы кооз. Көп учурда адамдар эс алган жерден же чачылган таштандылар калат. Анын кесепетинен Кыргызстандын эң кооз жерлери бат эле акыр-чикир төгүүчү жерге айланат. Андай таштанды зыяндуу жана абдан кооптуу. Бул сүрөттөн көрүп тургандай эле биз көрүп турган
Ысык көлдүн аймагындагы ташталган таштандылар. ТЭЦтерден чыккан түтүндөр, өнөр жайлардан, ишканалардан чыккан зыяндуу суулардын көлдөргө, сууларга төгүлүшү же жерге төгүлүшү эле канчалаган зыяндарды алып келет. Унаалардын, автомобилдердин көптүгү, алардын түтүнүнөн чыккан зыяндар жана малдын көптүгү. Көрдүңөрбү балдар? Мына ушунун баардыгы биздин жаратылышты булгоого алып келет. Аларды сакташ үчүн балдар биз эмне кылышыбыз керек? Жаратылышты сактоо үчүн адамдар булганган сууну көлмөлөргө куйбаш керек. Атайын тазалоочу жабдыктарды курушубуз керек. Фабрикалардын жана заводдордун морлоруна зыяндуу заттарды абага чыгарбаган атайын чыпкаларды орнотуу зарыл. Автомобилдердин абаны булгаган жаңы кыймылдаткычтарын жасоо. Өзүңөн кийин таштанды калтырба, отурган жериңди тазалап кет. Бир бак кыйсаң, экини отургуз. Жаратылышка зыян келтирүүгө болбойт. Жаныбарларды, канаттууларды, өсүмдүктөрдү кордобош керек. Сууну жана электр энергиясын үнөмдүү пайдалан. Үйдө жылуулукту сакта. Электр станцияларында отун канчалык аз жагылса, абага зыяндуу заттар ошончолук аз тарайт. Кана балдар, келгиле эми азыркы өтүлгөн экология, жаныбарлар, өсүмдүктөр, канаттуулар боюнча интерактивдүү тапшырмаларды аткарабыз. Балдар, келгиле алгач баардыгыбыз бирдикте билгим келет таблицасын толтуралы. Мисалы, мен билем, жаратылыш эмнеден улам булганат. Бүгүнкү сабакта мен сейрек кездешүүчү жаныбарлар бар экенин билдим. Мен мындан кийин билгим келет, автомобилдерден чыккан зыяндуу түтүн, алардын курамында эмнелер бар? Ушулар жөнүндө мен билгим келет. Силер эмнени билчүсүңөр, эмнени билдиңер жана эмнелерди билгиңер келет? Жазабыз, балдар? Азаматсыңар балдар. Биринчи тапшырманы жакшы аткардыңар. Келгиле анда 2 топко бөлүнөбүз дагы кийинки тапшырмага өтөбүз. Биринчи топ. Илбирске синквейн түзөбүз. Демек силер Илбирсти мурдадан угуп жүрсөңөр, бүгүн дагы жакыныраак тааныштыңар деп ойлойм. Илбирс жөнүндө синквейн түзүп беребиз. Ал эми экинчи топ жаратылыштын булганышы кластер түзөбүз. Демек жаратылыш эмнеден булганат? Аларга эмне зыян келтирет? Ошол жөнүндө кененирээк кылып кластер түзүп беребиз балдар. Кана балдар, чарчап кеттикпи? Баардыгыбыз ордубуздан турабыз дагы. Азыр эмне кылып алабыз балдар? Албетте, көңүлдүү эс алуу кылып алалы. Азыр мен ыр окуп берем, силер мени туурап жазайбыз. Бир отуруп, бир туруп, бирге коюп буттарды, кана месе туурайлы учуп жүргөн куштарды. Балдар, жактыбы силерге? Келгиле анда дагы бир жолу сүрөттү карап, чымчыктарды туурайбыз. Бир отуруп, бир туруп, бирге коюп буттарды, кана месе туурайлы учуп жүргөн куштарды. Азаматсыңар балдар, эс алып калдыкпы? Балдар, мен бүгүн силерге жаратылыш жөнүндө дагы бир кошумча маалымат бергим келип жатат. Жер шарын коргоо үчүн эмнелер жасалса болот деген ой пикирден улам 1972 жылы Швециянын Стокгольм шаарында өткөрүлгөн буунун экология боюнча конференциясында чыгарылган
токтомго ылайык 5-iyun дүйнөлүк экология күнү катары кабыл алынган. Демек балдар, 1972 жылдан бери дайыма 5-iyun дүйнөлүк экология күнү болуп саналат экен. Демек балдар, муну силер мурун билчү белеңер? Эгер билбесеңер, мындан ары билип аласыңар деген ойдомун. Бир гана 5-iyun күнү жаратылышты коргоо же тазалоо эмес, ар дайым өзүбүздүн эмне кылышыбыз керек балдар? Жаратылышты таза кармашыбыз керек. Мындан ары дагы балдар 5-iyun дүйнөлүк экология күнү экенин билип жүрөсүңөр деген ойдомун. Кана балдар, келгиле эми. Бүгүн сабакта эмне кылдык? Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Демек, бүгүнкү сабагыбызда биз эмнелер жөнүндө өттүк? Силер мындан ары жаратылышты кантип коргоо керектигин билдиңерби? Мындан ары балдар, мен силерге ишенем. Ар дайым жаратылышты коргойсуңар деп ойлойм. Эң эле жөнөкөй нерсе балдар, силер сабактан тараганда же болбосо эшикке ойногону чыкканда чөнтөңөргө салып чыккан момпо суйларды, таттуулардын кагаздарын эмне кылбаш керек балдар? Туш келди ыргыта бербеш керек. Демек, элестетип көргүлөчү, бир эле момпо суйдун сырты, кагазы дейли, ошонун чириши же болбосо жаратылышты зыяны абдан көп. Ошол силер таштаган бир момпо суйдун кагазы жок эле дегенде 100 жылда чирип жок болот. Андай момпо суйдун кагазын бир күндө канча жолу ташталат деп ойлойсуңар? Эгер аны өрттөп салсак, абага кандай зыян алып келерин билесиңерби? Эгер аба булганса, демек өзүбүзгө зыян, өзүбүздүн дем алууларыбызга зыян. Демек, таза аба менен дем албасак, эмне болобуз балдар? Албетте ооруйбуз. Дагы бир мисал келтире кетейин. Биз сууларды кайдан алабыз? Туура, биз ичип жаткан суу таза, мөлтүр, тоо башынан түшкөн мөлтүр, мөндүр суулар. Демек, ал сууну дагы алып жатканда ченемсиз эле, ашыкча эле ысырап кылып, төгүп, чачып колдонууга болбойт. Сууну пайдаланууну үйрөнүш керек. Туш келди төгүп кордой бергенге дагы болбойт. Сууну булгап, анын ичине акыр-чикирди, таштандыларды таштоого да болбойт балдар. Демек, биз бүгүн жаратылышты кантип сактоо керектигин, анда кандай пайдаланууну, жаныбарларга, канаттууларга кантип жардам беришти үйрөнүп алдыңар деп ойлойм. Демек, жаратылышты коргогонубуз бул өзүбүзгө гана эмне алып келет балдар? Пайдалуу нерсе алып келет. Балдар, келгиле анда үйгө тапшырма алалы. Биз азыр Айгүл жөнүндө маалымат алдыңар деп ойлойм. Эгер дагы маалымат алгыңар келсе үйдөн, ата-энеңердин жардамы менен, улуулардын жардамы менен Айгүл гүлүнүн сүрөтүн тартып, гүл жөнүндө маалымат чогултуп, жана Айгүл гүл үчүн эмне курчап турган чөйрө болорун аныктагыла. Айгүл гүлүнө дагы кандай камкордук көрүш керек? Мына ушул жөнүндө силер дагы көбүрөөк маалымат чогултуп, изденип келесиңер деп ойлойм. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жакты деп ишенем. Анда саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.